Ак Тилек конушунун тургундары бул күндү чыдамсыздык менен көпкө күтүштү. Бир айдан бери калктуу конушту газдаштыруу активдүү жүрүп жатат. Экологиялык таза энергия ресурсу жергиликтүү тургундарга 2 айдан кийин жеткиликтүү болот. Жергиликтүү тургундар көгүлтүр от күнүмдүк турмушта колдонууга ыңгайлуу экендигин айтышат. Газ чыгарып атканда могу Газпромго да чоң рахмат да. Аябай жакшы нерселерди кылып атышат. Быйыл буюрса ушу смог болбойт го деп ойлойбуз. Көмүр жагыш үчүн көмүр алыш керек, ага ичек алыш керек. Аны жагыш керек, убакытта болбой калат. Эртели кеч жумуштасың, кечинде келсең үй мустак болуп турса, андан көрө газ ушул ыңгайлуу го дейм. Бишкектин Төкөлдөш, Ак Тилек 2, Ак Тилек Турбаза жана Аларча калктуу конуштарында жүрүүдө. Жакын арада компания өз ишмердигин Бакаята, Жогорку Көкжар, Попеновка жана Товарная калктуу конуштарында да баштайт. Мындан сырткары, иштер Чүй облусунун Новопавловка жана Селекция айылдарында да уланууда. Төкөлдөштө 11,3 чакырым, Ак Тилекте 6,5 чакырым, Ак Тилек 2 конушунда 4,3 чакырым, Ак Тилек Турбазада 4 чакырым, Аларчада 12,2 чакырым, Бакаята конушунда болсо 16,2 чакырым, Жогорку Көкжарда 4,1 чакырым, Попеновкада 2,5 чакырым, Товарная конушунда 3,8 чакырым. Ал эми Чүй облусунун аймагы боюнча Новопавловка айылында 146 чакырым, Селекция айылында 7,7 чакырым жерге газ орноштурулууда. Жалпысына быйыл 218 чакырым газ бөлүштүрүүчү тармактар тартылат. Аны менен жаратылыш газындагы 40 миңден ашык конуш тургундары колдоно алышат. Проектная протяженность газораспределительных систем в населенных пунктах газифицируемых Быйыл 218 чакырым газ курларын орнотуу пландалган. Жалпысынан компания иштеп жаткан мезгилде 1250 чакырым түтүктөр курулуп, 250 миң жаран жаратылыш газына кошулду. Республиканын түндүгүндөгү бардык негизги газ объектилерин жаңырттык. Түштүктө да активдүү иштер жүрүп жатат. Бизге чейин Кыргызстандын газ инфраструктурасын реконструкциялоо менен эч ким алектенген эмес. Совет доорунда Кыргыз газ 30-40 жыл ичинде болгону 2200 чакырым газ түтүктөрүн курса, Газпром Кыргызстан 9 жылда 1250 километр газ түтүктөрүн салды. Жаңы райондорду көгүлтүр от менен камсыздоодо Кыргызстандагы газдаштыруунун башкы схемасынын жана Газпром Кыргызстан компаниясынын инвестициялык программасынын алкагында ишке ашырылууда. Компания буга чейин республика боюнча 42 калктуу конушту газдаштырып, бүгүнкү күндө 250 миңден ашык адам экологиялык энергия ресурсун колдонуп келет. Газ менен жылытууга өтүү убакыттын талабы. Өзгөчө бул маселе өлкөдөгү энергетикалык каачылыктын шарттарында актуалдуу болууда. Ордо калаадагы олуттуу экологиялык көйгөйлөрдөн улам көмүр жагып үйдү жылытуу ылайыксыз экенин кышкы мезгил көргөздө. Ден соолук үчүн коопсуз жана жылуулуктун салттуу булактарына жеткиликтүү альтернатива жаратылыш газы. Элиза Нурматова, Азамат Кыдыр Токтоев, Фалато 24.